Assalamu alaikum, hurmatlı bizden kanalın görüşçüleri, hurmatlı dostlar, mekendeşler. Sizlerin aldığınızlarda 3 porterdi tartip görgözünü tura gördük. Bugün 8 iyun 2020 yıl. Bu özüzge algan uşul jerde aydap жүрген porterler. Sizlerge genenirek abzor kılıp görüstөйлü. Bu porterlerden aldığınızlarda turat 1, anan 2, 3. Üçö aldığınızlarda bir kılda ile görünüşü mümkün. Biroq üçөөнүн борттору uzunluğu, turası, bardığı ar başka. Şondan videonun akırına çeyin görüp bizden kanalına alыстабай туруңуздар. Kızıktın bari aldı da bizden kanalına koşulekler patçасы болгонун унутпагыла. Анда эмесе сиздерге мен биринчи эле мына 133 портерден баштайын. CRDI 133 2016 жылкы. Өзүңүздөргө görünüp turgандай эле мунун арканкы борту алюминий, мына көрүп атасыздар. Алюмин. Бул сиздерге мына жакынырактан көргөзөйүн. Мына ал четинен эсептей турган болсок, борттун узундугу 3.90. Если ичинен эсептей турган болсок, мына ал жерден 3.80 борттун узундугу. Мына көрүп атасыздар, бияка чейин. Бул арка тарабынан көрүнүшү. Мен сиздерге биринчи бұл машинаның сырты келбетімен таныштырып, андан кейін ички тарабындагы сіздерге көргөзөйүн. Бұл алюминий борт, өзүңүздөр байкалып тургандай, бұл ушундай заказ менен заводской жасалган портер десек болот. Азыр мен сиздерге мунун астыңкы тарабындагы кандай жасалган экенин аны дагы көрсөтө кетем. Сиздер мына ичин көрүп атасыздар. Ичи бұл берки мына бул жактагы турган портерлерге караганда бир аз кененирээк, мына эндүүрөөк. Арка тарабынан көрүнүшү. Мунун эндүүлүгү 5 сантиметрге бул портерге караганда эндүүрөөк. Сиздерге дагы бир сыр айта кетейин. Мунун узундугу 3.90. 3 метр 90 сантиметр десем турот бошкек. Көрдүңүздөр, алюминий борт. Ушундай эле узундукта, бирок алюминий эмес, кадимки наркы портерлердикиндей борттору менен дагы бар. Булар под заказ жасалган. Булар өтө мындай сейрек кездешет базарларда. Муну дагы ушул каалоочулар үчүн өткөндө менден 4 метрлик бортту тартып көргөзүп коюңуз деп суранган клиенттер бар эле. Ошолор үчүн обзор кылып көрсөтүп тура көрдүк, достор. Видеону шашпастан акырына чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге кененирээк көргөзө кетейин. Бул жылы 2016 портер. Мына сыртынан көргөзөйүн. Бул High Super комплектациясы. Көрүп атасыздар, мындай пластикте. Электрозеркало, электропакет. Я бисмилла. Мультироль көрүп атасыздар, мына. Алсырактан көргөзөйүн. Мен сиздерге мен азыр мунун пробегин дагы көргөзө кетейин. 281.769 жүрүптүр. Жылы 2016 болгондукта карабастан ушуну 281.000 пробег жүрүп коюптур. Подогрев зеркала, подогрев сиденья, Bluetooth, MP3 магнитофон, көрүп атасыздар, USB жана мына блокировка мост. Мындай переключительге выход. Жана подзарядник. 6-ступенчный мындай механика. Бул жагында пепельницасы. Мындай болгон. Бул жагын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Муну көтөрүп койсо дагы бир киши отурат. Бул ички тарабынан көрүнүшү, достор. Салафандардын пакеттерин алиги чечпепти. Мына достор, силерге ушунча болуп калды. Мен астын да көрсөтө кетем. Бул асты кандай уланган экен, кардандары кандай болгон экен, силерге бир аз көрсөтө кетейин. Өзүңөр билесиңер, бул жерде экинчи запаска турат. Алынысы жок экен. Алып коюштур. Баллондору болсо мына жаңы майыл болсо мындай обуштуруп атабыз азыр бул жерден. Сиздерге түшүнүктүү болсун, ал жактан көргөзөйүн. Көрдүңүздөр. Мына жерде уланган мына бурчтан мына бурчка чейин 1 метр аралыкта уланган. Эми астынан өтүп көргөзөйүн сиздерге. Мына шылкардан уланган. Эми бул уланган десе
кандай десем, бул самодельный уланган эмес, бул заводской. Эми ушул дополнительный коюлган десек болот да. Көрдүңөрбү? Бул жака чейин. Бул жака чейин. Сиздерге алысырактан көргөзөйүн. Ушундай болуп коюлган, уланган. Көрдүңүздөр достор. Аябай узун. Достор, бул тарабынан да сиздерге көрсөтө кетейин. Бул тарабынан да кадимкиле портер, эч айырмасы жок. Болгону хай супер комплектацияда. Да, под дерево пластик. Асты жагын азыр эле көргөздүм. Бир сырадагы сиздерге көргөзүп коеюн. Ресор мындай 7, кечиресиздер 6 ресор. Көрөтөсүздөр. Узундугу жакшы, бул рама кыркылган эмес, заводской ушундай уланган эмес. Көрөтөсүздөр. Мына жерде ошол стыктары бар, бирок бул заводской стыктары, заводской жасалган. Бардыгын астын тартып көргөзгөндө көрдүңүздөр. Ушуна достор, эми бул номер кармагыч жери сынып калган экен, муну мындай эле байлап коюштур. Достор, эми мен сиздерге кийинки портер көргөзөйүн. Мен бунун баасын айтпадым, себеби дегенде буну ушул клиенттерге алынган, бунун баасын айтпай эле коеюн. Бул атай под заказ алынган. Ошондон баасын айтпай эле коеюн достор. Кызыккандар болсо, дагы ушундай узун алабыз дегендер болсо, анда личкага кайрылсаңыздар, биздин номер описанияда болот. Биз сиздерге кененирээк түшүндүрүп айтып беребиз. Анда достор, мына номер 2 портерди сиздерге тартып көргөзөйүн. Бул 2014 жылкы 133 CRDI, өзүңүздөр көргөндөй. Бул портер 2+. Өзүңүздөр байкагандай, мунун спальниги жок. Көрөтөсүздөр. Спальниги жок. Бирок борттун узундугу мынал жерден эсептей турган болсок 3.30, если ичинен эсептей турган болсок 3.20. Мында курчоктору 8 курчок. Мынал жака чейин 3.30 болот. Ичине чейин боло турган болсо 3.20. Бул кадимкиле портер 2 133 CRDI. Арка тарабынан көрүнүшү көрөтөсүздөр. Булардын бардыгы Кореяда айдалып жүрөт. Азыркы учурда биз айдап жүрөбүз. Бул жакта дагы турат, номерлери чечиле элек. Ошондуктан пробектери мындай кандай болсо ошону көрсөтөм сиздерге. Бул ички борттун ичи. Сиздер мына байкадыңыздар болуш керек. Мынал жерде байкы пластиковый труба ташыганы, мынал жерге мындай угольник варит эткен экен. Биз ал угольнигин кыркып алып салдык. Кыркып алып салганда мынал жерлер байкы агарып калды эле. Биз мындай көк краска чачып койдук, баллончик. Аны барганда өзүбүздө Кыргызстанда нарашка койгондо борт крастетилет. Ошондо чогуу крастетип койсо болот. Достор, мен сиздерге мунун асты тарабында көргөзө кетейин. Астылары эч кандай чириген жерлери жок. Аябай таза машина. Жылы 2014. Өткөндө Instagramдан прямой эфирден көргөздүм. Баллондорун жаң койдум, моторун майын алмаштырдым, фильтрлерин алмаштырдым достор. Сиздерге мен көргөзө кетейин. Баллондор жаңы, нөлөвка баллон койдум. Instagramдан прямой эфирге чыгып, ошол алмаштырып аткан учурда сиздерге машинанын бир сыра сырты келбетин көргөзөйүн дагы, анан ички тарабын көргөзөйүн. Бул сатыла турган машина. Алчулар болсо личкага кайрылыңыздар. Номер описанияда болот. Мунун жылы 2014. Жол киреси $1700, растамушкасы $900 болот. Бул Кореядагы баасы $5300. $5300 Кореядагы баасы. Ушундай достор, если биз мындай корейский акчага айта турган болсок, өзүм ушул жерде 6.400.000 алдым. Кореяда көрүп жаткан мекендештерге айта кетейин, 6.400.000 алдым. Долларга $5300 болот. 1700 жол киреси, $900 растамашкасы болот. Өзүңөр оформление кылып аласыңар. Мен сиздерге булардын бир сыра келбетин көргөздүм. Андан кийин сиздерге ички тарабын көргөзөйүн. Ичинде эч кандай бир өзгөчөлүктөр жок. Болгону спальниги жок. Бул узун, чоң аттарды, малдарды ташаганы же болбосо пресс ташаганы кенен, узун 30 сантиметрге узун. Мен сиздерге ички тарабын көргөзөйүн достор.
Мына жылы 2014 электропакет, электрозеркало достор. Сидениясында эч кандай жыртылган жерлери жок. Бардыгы бүтүн. Бул портер аябай аз эле жүргөн. Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Бисмилла деп подогрев зеркаласы бар, магнитофон бар, шестиступенчатый механика. Мунун пробегин азыр сиздерге мен көргөзөйүн. Мына достор, 133 000. 133 000 пробег. Өткөндө прямой эфирден Инстаграмдан да көргөзгөнмүн. 132 800 жүргөндө алдым эле. Андан бери 300 километрдей, 350 километрдей өзүм жүрдүм. Көрүп атасыздар, эч кандай лишний датчик жанган жери жок. Азыр мен сиздерге бул ручник, экинчиси болсо бул эшик ачылып турат. Ушундай достор, мен сиздерге азыр буну мотордун дагы иштегенин тартып көргөзөм. Иштери таза, эч кандай бир жыртылган же башка жерлери жок. Сиденьялары дагы таза, потолоктору бардыгы жакшы. Азыр мен сиздерге мунун моторунда жүргөнүн көргөзөйүн. Мына достор, мотор таптаза, бир аз кир экен. Мен сиздерге азыр бул моторду крышкасын ачып көргөзөйүн. Эч кандай түтөгөн жери жок. Көрүп атасыздар. Машина жакшынакай эле жүрүп турат. Достор, болгону эткеткалары дагы ширле элек. Болгону бул спальниги жок. Борту узун, пробеги 133 000. Ходовой мотор коробкасы бардыгы зыңк. Отвечай, мен өзүм айдап жүрөм. Мотор майын фильтрлерин баарын алмаштырып койдум. Алдына 2 дөңгөлөктү жаңы коюп койдум. Сиздерге көргөзө кетейин. Мунун аккумулятору дагы жап-жаңы боюнча. Көрүп атасыздар. Алдылары болсо, көрүп атасыздар, таптаза боюнча. Эч кандай чириген же башка болгон жерлери жок. Мына достор, алчылар болсо личкага кайрылыңыздар. Пробеги аз машина айдаңыздар келсе, анда алып айдасаңыздар эч өкүнбөйсүздөр. Сиздерге жакшы кызмат кылат. Ушундай айта кетейин сиздерге. Мына достор, сиздерге номер 1, номер 2, номер 3 портерге кезек келип жатты. Сиздерге баштан да көргөзө кетейин. Бул кадимки эле 133 CRDI жылы 2014. Комплектациясы болсо мындай High Super Porter 2. Көрүп атасыздар достор. Дөңгөлөктөр болсо мында рабочий состоянияда. Ушул боюнча жүрсөңүздөр болот. Аркаңкы дөңгөлөктөр болсо мында люпичка, булар менен кышында десе жүрсөңүздөр болот. Мунун мындай өзгөчөлөнүп, бензобагы мына крышкасы менен ачылат, ичинен ачылат. Муну жакшы билесиздер. Бул ички тарабында астын көргөзө кетейин. Сиздерге достор мен айта кетчү нерсе, бул спальниги менен өзүңүздөр байкадыңыздар, спальниги менен. Мына 7 курчок, бул бир аз кыскараак. Азыр сиздерге спальниги жокту көргөздүм. Бунуку 8 курчок. Бунун борттун узундугу бул жактан эсептесе 3.30, ичкерине эсептесе 3.20 деп айттым. Азыр эми мен сиздерге мынал муну ушундай эле бул жагынан эсептесе 2.90, ичине эсептесе 2.80 болот узундугу. 2.80. Борттун узундугу 2 метр 80 сантиметр. Бул көрүп атасыздар, бир аз кыскараак. Өзүңүздөр көп болгондой. Мына 3 башка портер. Бул мындайынан сиздерге ушундайынан көргөзсөм туура болот болуш керек. Борттун узундугун сиз өзүңүздөр байкап турасыздар. Бул 3.90 болсо, 2.90 болсо, наркы 3.20, наркы болсо 3.80 таза борт. Көрүп атасыздар достор. Мен сиздерге бул сатыла турган портердин дагы экинчи сатыла турган портерди айтып кетейин. Бул 2014 жылкы арка тарабынан көрүнүшү дөңгөлөктөрү көрүп атасыздар, люпичка. Бунун жылы 2014, баасы $5200, $1700 жол киреси, $900 растаможкасы болот достор. Үстүндө багажниги дагы бар, аркасында спальниги дагы бар. Мен сиздерге эми бул портердин сырткы тарабын көргөздүм. Эми мындай ички тарабын да сиздерге көргөзө кетейин. Пробеги канча экен дегендерге бисмилла деп эшикти ачып, жылы болсо мына көрүп атасыздар 2014 жылкы. Электропакет, электрозеркало, складывание зеркала.
Андан азыр мындан биринчи көргөн портердин дагы комплектациясы хай супер, бирок мындай складывание зеркаласы жок экен. Буну бассаңыздар билесиздер, күзгүсү өзү кайрылат. Бул жага көңүл бурсак, мунун пробеги бир аз көбүрөөк болгондуктан мына сиденьяларында бир азында жаракалар кетип калыптыр достор. Көрүп атасыздар, бир аз жаракалар кетип калыптыр. Бирок ага карабастан машинанын эч кандай чизилген жерлери жок, бардыгы жакшы. Бир болгону пробеги гана көбүрөөк экен. Комплектациясы болсо жакшы, мына мультирулдары бар. Подогрев зеркала, подогрев сиденья, Bluetooth, MP3, жана мына көрүп атасыздар, мына жыгачтын түсүндө болгон пластикте поддержка, USB-ге выход, жана эки мында прикрутилге дагы выход бар. Бул мына шестиступенчный механика достор. Мен силерге азыр бул машинанын реальный пробегин дагы көргөзө кетейин. 279.758. Ошо бир аз көбүрөөк. Алдыңкы портер өзүңүздөр көрдүңүздөр 5 спальниктики 133 болсо, наркыныкы 281 пробег. Ичинен караганда таза, эч кандай бир тешилип калган же жыртылып калган жерлери жок. Болгону ошол шопур отурган сиденьясы гана бир аз трешина болуп калыптыр. Ушундай достор, мен сиздерге бул машинаны ички тарабын көргөздүм. Эми мен сиздерге бул машиналардын сыртындагы бир сыйра көргөзүп айта кетейин достор. 2014 бардыгы эле 2014, наркынысы 2016, экөө 2014. Булардын растаможкалары, жол кирелери бардыгыныкы бирдей эле болот. Болгону булар көрүп атасыздар, өзгөчөлөнүп спальниги менен, спальниги жок, спальниги болсо дагы борту узун. Ушунда достор, баасын дагы бир сыйра сиздерге айта кетейин. Бул $5200, $5300. Буну ушул клиентке алынган машина, бунун баасын айтпай эле коеюн. Буларга салыштырмалуу бир аз кымбатыраак, борту узун. Кандай жасалганын өзүңүздөр көрдүңүздөр достор. Кимде ким портер алам же болсо лабо, жеңил машина, спецтехника алчулар болсо бизге кайрылсаңыздар, биз сиздерге маалымат беребиз. Кененирээк биздин номерлер описанияда болот. Дагы бир сыйра эскертип айта кетейин. Же болсо биздин Ошто, Бишкекте биздин балдар менен, өкүлдөр менен да байланышсаңыздар болот достор. Кимде ким биздин каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсо, сөзсүз подписаться деген кнопканы басып, бизге колдоо көрсөтүп кеткенди унутпагыла достор. Bir комментарий калтырыңыздар. Кандай техника керек боло турган болсо, бизге прямой Кореяга, мага өзүмө WhatsAppка жазсаңыздар болот достор. Мен силерге убактым болсо жазып койсоңуздар жооп берем. Мына достор, борттун узундугу 280, 320, 380. Таза борттор. Силерге кандай ыңгайлуу болсо, ошондойду алып силерге жөнөтүп беребиз достор. Мен бул видеону аягына чыгайын достор. Мен силерге мындан кийин буюрса бат-баттан видео чыгарып турган аракет кылабыз. Эмдигисинде кандай машиналарды тартып чыгарышты дагы байкайбыз. Жаңы эле көрүп атасыздар, портердин электромобилдери чыгып калган. Портердин газ менендери бар, өзүңүздөр билесиздер. Аларды дагы обзор кылып сиздерге кененирээк көргөзөбүз. Антон достор, бизге колдоо көрсөтүп, подписаться деген кнопканы басып, бизди колдоп туруңуздар, комментарий калтырыңыздар. Биздин ошондой эле описанияда Instagram баракчабыз бар. Instagramга дагы сөзсүз кошула кетишти унутпагыла. Биз Instagramга сүрөттөр жүктөп турабыз, а видеолорду YouTube каналга жүктөп турабыз. Ушундай достор, баарыңыздарга Кореядан ысык салам достор. Аманчылыкта көрүшөлү.